2026 жылдын 18-19 июнь күндөрү Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине караштуу жогорку аттестациялык комиссия тарабынан уюштурулган окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөрдүн 7 мектеби ийгиликтүү жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган иш-чарага өлкөнүн жогорку окуу жайларынан жана илимий изилдөө мекемелеринин жетекчилери, окумуштуулар, докторанттар, аспирант жана илимий даража изденүүчүлөр катышты. Мектептин алкагында диссертациялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, илимий эмгектердин сапатын жогорулатуу, эл аралык журналдарга макала даярдоо, жасалма интеллектти илимде колдонуу жана илимий иштердин оригиналдуулугун камсыздоо маселелери боюнча баяндамалар жасалып, практикалык машыгуулар жана талкуулар өткөрүлдү. Бир күн мурда келип, баардыгын уюштуруп, ар бирин расписывать этип жүргөн эжекебизге дагы чоң ыраазычылыкты билдирип коелу, кол чабып коелу. Урматтуу катышуучулар, баардыгыңыздарга ыраазычылыкты билдиребиз. Мына ошого окшогон иш-чаралардын үстүндө дайыма активдүү катышып жүрөлү. Ийгиликтер сиздердин баардыгыңыздарды колдосун. Ош шаарында биздин иш-чарабыз өтүп атканына биз аябай кубанычтабыз. Ошондо менен бирге академик Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жалпы жамаатына жана өзгөчө ректоруна Жамбыл Жанышевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Жыйынтыктоочу бөлүктө жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасы, юридика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Боорубашев Бекбосун Ишембекович сөз сүйлөп, мектептин жаш окумуштуулардын илимий потенциалын өнүктүрүүдөгү маанисин белгиледи. Шаарында ШОС мамлекеттин билим берүү министрлери илим боюнча өкүлдөрү 2 күнлүк чогулуш болуп калды. Ошо чогулушка мен катышып калдым. Биздин Кыргызстандын атынан, андан башка дагы ректор Алчыкеев Айгүл катышты. Ошкунун проректору Ишаров Эльзар Асанович катышты. Оштун ректору профессор Жамболот Турсунбаев иш-чараны уюштурууга салым кошкон бардык тараптарга ыраазычылык билдирип, жаш окумуштууларды колдоо университеттин негизги багыттарынын бири экенин белгиледи. Айдай Жыргалбеков академикчи. Ошондой эле жыйынтыктоочу сессияда өлкөнүн бир катар жогорку окуу жайларынын жетекчилери, илимий мекемелеринин өкүлдөрү жана окумуштуулар сөз сүйлөп, илимий кадрларды даярдоо жана академиялык кызматташтык боюнча пикирлерин билдиришти. Жакын эле Кыргызстан боюнча абдан чоң гранттарды утуп алдыңыздар. Мен ойлойм, бул ушул сиздин ишмердүүлүгүңүз, сиз башкарып аткан. Эми мына акыркы жылдарда ушул илим багытына бир топ көңүл бурулуп, мына бир жылдан ашып калды. Ичине мындай абал жакшыргансы атат. Себеби дегенде негизги маселелердин бири болгон бул эмгек акы кичине көбөйүп, ошол илим багытына дагы илим менен алектенген жаштар да кичине келе баштады да. Мектептин алкагында илимий баяндамалар, практикалык машыгуулар, викториналар өткөрүлүп, катышуучулар арасында анкеталык сурамжылоо жүргүзүлдү. Бул сиздер үчүн эч кандай баалуу болбойт, биз үчүн. Иш-чаранын маданий бөлүгүндө Оштунун маданий эстетикалык борбору тарабынан концерттик программа уюштурулуп, катышуучуларга майрамдык маанай тартууланды. Мектептин соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылып, алардын мындан аркы илимий ишмердүүлүгүнө ийгиликтер кааланды. Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөрдүн 7 мектеби жаш окумуштуулардын илимий дараметин өнүктүрүүгө багытталган маанилүү аянтча катары ийгиликтүү жыйынтыкталды.